Рыспай Абдыкадыров атындагы Каракулжа райондук маданият үйүндө Ош облусу боюнча балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборлорунун жетекчилеринин айыл чарба жана көркөм кол өнөрчүлүк багытындагы ийримдердин жетишкендиктери, өнөр талыкпаган канатын ташты жарат ташкындаган таланттым аталышындагы облустук деңгээлде семинары болуп өттү. Семинарга Кайрынуса Калдарова атындагы Каракулжа райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору Чөкөев Муса, Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Каракулжа райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тутуева Алмагүл Мусаевна, Ош облустук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору Назаров Рахманберди Найманович жана мектеп директорлорунун тарбия иштери боюнча орун басарлары катышты. Семинардын жүрүшүндө Кайрынуса Калдарова атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору жыл жыйынтыгын чыгарып, борбордо билим алып жаткан өспүрүмдөр өз талантын көргөзүп, келген конокторго ыр-күркү тартуулашты. Иш-чарада жыл ичинде мыкты ийгиликтерге жетишкен окуучуларды, аларга билим берген мугалимдерди жана тарбиялап өстүргөн ата-энелерди сыйлоо аземи уюштурулуп, грамоталар жана баалуу белектер тапшырылды. Биздин жанагы Каракулжа эмне үчүн касиеттүү деп атпайсыздарбы? Каракулжа чөбү менен. Азыр мына жашарта турган чөп бар, жашты узарта турган чөп бар. Иши түрдүү вариант айтсаңыздар ошого ылайык чөп бар. Пожалуйста, мына фитобар 20 жетекчиси эжекебиз, Гүлсүн эжеке. Атамча чай немелериң барбы? Ким мына эстрада унчак болуп бараткандар, пожалуйста. Канча группа бар сизде? 2 группа бар. Группа бар, 20 жетектен. Ошо Алайкудан, ошо Көк айылындагы Чутаңсуан атында орто мектебине. Алайкудан келдиңиз. Алайкудан келдим. Көк артта. Ушулардын колу менен Тай менен чектешебиз. Границадан ары жер жок. Түшүп кетесиңер. Мына кийин арткары отунан да кичине чай демдеп. Ушудан осуйбуздар. Дары чөптөр, давленияны түшүрөт. Ошо азыр Сиңбей калган тамактар аш болот. Бисмилла рахмат. Остойңуздар. Апрелде bir саякатка чыгып Ошко намат келдим, ошентсе. Ооба. Силерге Заматсыз. болсо музей активисттер окуусунун жетекчиси Сыдыбаева Динара эжекебиз жана бизде эл мугалими деген биринчи жолу алган Мамадов Баймбетов атындагы орто мектебинде ушулган, эми анча сынап келди. Быйыл да бир жыл сайын алар баласы спонсор болуп, аябай музейди жакшы деңгээлге жеткизип койгон. Канча болуп калды экспонат? Экспонаттардын санын айтсам, 1200 болуп калды. негизгиси канча, жардамчысы канча ошо? Негизги экспонатым 600. Жардамчысы 600. Помещение жакшы эле. Жакшы. Азыр эми Быйыл да жардам берип, жакшынакай. Бир көрүп кетиш керек. Барышкан ошо агайда эчкеде барды өткөндө. Араванга бардыңар. Барышты го өкөтең барган, Бул агайыбыз Жунусалиев Камчагай. Аябай жакшы дейт. Народный музейдин жетекчиси билесиздер го, Бедалов Исаев деп бар. Семинар өткөндө барып көрүп жүрөсүздөр. Камчыда сөз жок. Бул жаратылыш жана фантазия илиминин жетекчиси бизде 12-жыл өткөндө мыкты илим мугалими болгон Абдылдаева Сапаргүл эжекебиздин колунан бардык нерсе. Чаргынов мектебинде Калиндин башында. Тода ушундай агымдылар менен иштеп, ушундан келген нерселер бар. Мында Нерселер жасап, жер планетасы түшүрүшүн жасады. Муну эмнеден? лентадан ага. Лентаны ородуңарбы? Муртка? Күмөллик деген да. Лентадан уруктур анан кийин. Бул айдын глобусу болчу, айдын глобусу эскирип болбой калгандан анан. Мынау экен да азыр Кыргызстанды. Мыналар океандар, Мына жок. планеталар. Планета бизге гана Кыргызстанга келип турат. Мына жеринде да. Евразия экен да. Мына Африка. Эжекебиз инженерия илиминин жетекчиси, көп жылдан бери иштейт. Быйыл гана кисине. Инженерия деп быйыл башталган. Ооба, быйыл эжекебиз. Программаңыз жакты өзү. жакты. Мына Төрөбек Ержан быйыл да барып катышып келди. Дүйнө программасы менен иштейт, 5 функцияны аткарат. Азыр заманбап программа менен иштейт. Мына агайыбыз болсо билесиздер, президенттин колунан салынып алган Акматов Мамат агайыбыз. Быйылкы окуу жылында 2 жолу
Өзüm жаңа кыз бар. Ошқа var, Бишкекте de. Областқа. Жер тіреген аппарат жасадыңар ма? Жер тірей тұрған аппарат. Жер тіреген Анда кімдерге айтып бере ма? Мушықтың немесі есінде келеді. Мушық бірінші сөз айтқан еді. Gelecek jarabı. Bарын көтеріп келеді. Бедер Райса орта мектебінде. Sen уже беспилот. Учургала қалдық мұны. 5 pilot da. Yaxşı. Bir lopusların normal işlemiştim. Manav gibi. Баласы да Элмирза Гран При жеңіп жүр. Değil ya. Biliyor. Bulecekemiz Manastağ'ın 20 жетектейді. Биылғы жылында областқа чейин барды, районда бир алды биздин 20 боюнча. Эки группа бар. Жетектеп жыл сайын барат. Бишкекке чейин барса эле быйыл областтан чыккан. Bulecekemizде театр боюнча. Bulecekemiz иштеп жүрөт. Эртең биринчи июнь күнүндө мына акиметтин астында дагы коебуз. Бир неме болсо мына кабилен дегенде колонерчилигине чыктым өзүм. Жаңы технология. Билемеген да кабилен деген неме ушул экен Bunu manasını neden? ар жүн эле Мындай өткөздүрүп артынан килем сыяктуу ошондо эле бирден тегип неме алып туруп асманды бар жолун сол ийне менен чыктым Öte mayda мындай өткөздүрүп анан кайчы менен баары бирин бир килем сыяктуу анан мына курчактардын баардыгын өзү тиккен өзү жасайт биздин жана художник Акыл агайыбыз ачып берет мына китептерди да өз колу менен жасаган бул эжекебиз төрт окуу боюнча биздин эжекебиз Топчубаева Брахим эжекебиз ушу окуучуларга үйрөтүп баардыгын телевидениеге чыккан былтыркы окуу жылында бир окуучусу жана сумка жасоо боюнча алды эле республикада быйыл сал жетишпей калды Азамат. бул эжекебиз бычып тигүү боюнча Акыбаева Назира деген эжекебиз өзүнүн мастерской бар ушул жерде бар өтөт Kaysı mektepte? эме биздин бычыгыда да биз эмеде да өзүндө мастерской центр окуучулар катышат лекалалары бар баардык нерселер бар ушу 8-9-10 класстын окуучулары уже машиналарга отуруп үйрөнүп жакшы билип калышты биз мыналар ошо бүт окуучулардын өзүнүн колу менен тиккендер бизге болсо жакшынакай мындай формалар тийип берет Bağlardı. Gelin kanda. Gereken şahsen işleriniz yakşı. мына жака келебиз Ya kap geldiniz görüşelim. О, эме дедилер. агайыбыз Abdülkerim. Ben seminerde başladım. Қандайсыз? Саламатсыз, жақсысыз ба? İşte отырсыз ба? Денсаулық жақсы ба? Больницада жаттыңыз, а? Жарқынай, Замир. Агайыбызды республикада тааныйбыз. Өлөтүп аткар агайыбыз. Азыр жана ютубтарга эмелер чыгып атат, көрүп атасыздар баардыгын. Өзү түшүндүрүп берет. Биотехнология деп ачканбыз. Айыл чарбасын аябай азыр көп салынып кошулду. Калганын өзү сүйлөй берет агай, Биотехнология ирими кыска айтууга аракет кылайын, мен дагы көбүрөөк сүйлөп коем. Hazır mınday malumat bizde ушул айыл чарба кол өнөрчүлүк багытында атайын иш план менен бекитилген иш чара бар Каракулчада. Мынау агайдын мектебинде, Жийде мектебинде бир нече жолу болгонбуз ал мектепте. Анан азыр баягы мектепте экзамендер башталып, каникул башталганына байланыштуу анан бүгүнкү иш чарага кошуп туруп эле ушул жерде семинарын айыл чарба багытында кандай иштер жүрүп атат. Азыр бул киши мектептин директору Хакар ака деп коет. Анан өзү айтып, азыр мына
içinden direktörleri, mugallimler var gelip katışıp oturup. Ana şu yerlerde talkı bulup ha. Girip oturup aileçe, kurgusu soldu şeylere. Kimlerde kanda fikir bolsa aytıp kanda ele. Jönök aylanıma kılaylık. Siz kuşakta uyuşturganda problemadan başlap azıcık rezultatlarga çeyin aytıverin. Surolor bolsa pakodu ketevermeyin. Bravo. Ma'qul. Birinchisi salamatsizlarmi, hurmatli kesipdoshlar, jana mehmonlar. Men o'zim kesim biolog, kimik, ekologman, spes diplomli. 40 yildan oshiq ishladim. Hozirgi mezgilda o'sha biotexnologiya yerimini 10 soat men ishlayman. 10 soat. Anan Buachayn ekologiya yerimin bo'lib kelgan 10 yıllar. Точно esimde yok, qancha 10 yıllar. Ana былтыркы o'quv yilidan boshlab shu manga administratsiyadan, жергиликтүү бийликтен, БЧБдан жана ошо биздин өзүбүздүн айыл өкмөтүнөн, ата-энелерден пикир болгондон кийин ошол жерде чоң жыйында айтылып калды, ошо айыл чарба багытында үйрөтпөйсүңөрбү, биогумусту балдарыбыз түшүнбөй атат дегенде. Анан ошондон баштап карлик деген эмне, полукарлик баласы түшүнбөйт экен дегенден анан ушул биотехнология илимин баштадым. Ирим негизинен 5 багытты камтыйт. Биринчиси мен үчүн бул ирим балдардын эң эле кызыгуусу башка музыка спортторго караганда буда акча табууга кызыгат. Эң негизгиси мына биогумусту азыр мен дээрлик ушу айылдын бир 50%дан өтүп калды окшойт. Бүт эле биогумус болуп кетти. Себеби бул таза органикалык жерсемиткич, бышкан тамак экологиялык таза болот. Ошондуктан азыр атайын проба сала келдик. Мусордун баарын таштай беребиз. Кыккат таштайбыз, жалбырактарды өрттөбөй таштайбыз, балдар дагы үйрөнүп калат. Анан буга көп каражаттын деле кереги жок. Кичинекей эле жерге бизде кээ бирлер бар, 1 метр квадрат жерге деле уюштуруп алса болот да. Анан ар бир үйдө айрыкча аял кишилер көп кызыгат экен, себеби гүл өстүргөндө жашылчага оңой болот. Анан менде ушул азыр шаардан деле алып кетет да кээде. Шаардан да алып кетет. Азыр менде ушул айрыкча эжекелер көп алып кетет. Мына түшүн көбүрөөк болгондор. Өздөрүнө азыр даже күрүчкө дагы биогумусту өстүрүп калышты. Берки күрүчтүн азыр мезгилде 100-150 сомго чейин болсо баасы, мунун таза өндүрүлгөн продукциясы 300 сом тегерен сатылат да. Таза. Анан помидор деле ошондой, башкасы деле ошондой. Кыскасы бул баардык нерсеге кете берет экен. Мунун эң дагы эме жери мен ушуну менен эле балык өстүрөм. Кичинекей эле балык көлмөдө бул балыкка да жем боло берет, тоокко да жем боло берет. Бул кыскасы баардыгына азык экен да. Анан мына бул жерде ошо атайын фото сүрөттөр менен эме болуп койдук. Көрсөңүздөр болот. Мен көбүрөөк ошо биочарбаны өзүм бул бизнес акча табыш үчүн эмес, өзүм ошол эс алам деп бак түзгөнмүн. Бир үйүмдүн жанында 20 сотте багым бар. Ошонун ичинде бал челегим, ошол жерде балык көлмө, ошол жерде биогумус баардыгы ошол жерде да. Жанында эле турат. Анан мектептин өзүнүн 1 гектар багы бар. Буга көпчүлүгүңүздөр барып көргөнсүздөр. Ал бакты биз азыр оңдодук, интенсивныйга өткөрүп, бүт карлик, полукарликтер. Ошол экология дагы ошо биотехнологиянын ичинде камтылып кетет. Анан бул көбүнчө айрым эжекелер бар. Мына окуучулардын арасында да турат. Жөн эле гүлгө себемди апарып эле анан үйүнө ошол биогумусту көбөйтүп алып атышат да. Анан эң негизгиси элдерге экологиялык таза продукция болот. Бул биогумусту өстүрүлгөндөр таза азат экен да. Анан мунун бир касиетин мен өзүм практикада көрдүм. Бирок ишенен окубадым эле. Бул жанагы мисалы биз актаган убактарда мөмөрдү арактарды. Şu biogumustун суусунан кошуп койсоң, бул жанагы курт кумурскалардан да, зыянкечтерден да сактайт экен да. Анан өсүүнү почти 2 эсе тездетет. Даамдуулугу, тазалыгы 5 багытта көбүрөөк мен балдарга ушу басым жасаган биринчиси бак, экинчиси ошол биогумус, үчүнчүсү бал челек, төртүнчүсү ошол тез көбөйүп, тез өсүү боюнча ошол жанагы
көбүрөөк Романов койлору, Дорпер койлору бар. Bir tuğanı 5 geçeyim var. Ana alар vaqtın ele içinde жүрө берет. Toyutta тандабайт экен. Ушуну көбүрөөк балдар көрүп, азыр элге да жайылды. Мына азыр райондук көбүнчө барып алып келип атышат да. Ошо İşkerdilik bagıtı da. Ооба, ишкердик багыты. Biyokumuzdan bölük torf degen var. Mınau biyokumuzun nemesi de başlap prosesi. Бул баштапкы процесси. İçinde buna görünüyor mu buna? Söyleyeceğim. Söyleyeceğler görünüyor mu? Bunalar ucak, büyük, bakpaya atmıyor. Söyleyeceğleriniz kayerden bulur? Kaliforniyski söyleyeceğim bu. Ben de ikinci parodası var, жақындап келдім. Жанагы чоң болот экен. Ал парода экен Эльта деп. Шаарала. Кымбатыраак экен. Жол var ha? Kaliforniya? Жол бар. Мына Калифорния мыналар. Кийинки пародаңыз деле. Жо, австралийский парода өткөн. Булар Hazır siz ona Kahraman'daki bala var mı? Biyokumuz üstüne atın. Ооба. Baylansınız var mı? Жоқ, мен көбүнчө Телеграмда мына эме менен иштегендерден Телеграмда гана байланышам, атайын барып көбүнчө көрбөйм деп. Себеби мен Бегумус группасына Telefonlarımızdı, adreslerdi, qaysi ayın ökmöt, qayerde жаздырып koyun. Mınalar boyunca. Mınav Tulpuna ya. Qanday sortlar ne görüyorsun? Мына полскийлер, мына полскийди просто мен сыноо кылдык да. Мына мисалы үчүн мына менен бирдей келген мына Бегумус да. Üstüne mандай нымдуулукту сакташ үчүн эле кум атайын эме алып коебуз, кээде топурак. Кум сепкенибиздин себеби ото чөптү анча чыгарбайт экен, ал эми топуракта көбүрөөк чыгып кетет. Анан нымдуулукту сактап турат да. Мунан менен тең эккендер эми гүлдөп баштады. Ал эме болду. А бул түйүп калды. Мен атайын көргөзмөгө алып келдим да. Клубниканы аз жеп атам. Ушканы бар ha? Qanday sort? Polski. Polski atı Gabriello, Azia, Alba. Азыр көпчүлүк мезгилдерде мен өзүм спец биолог болсом да ажырата албай калам. Жаңы чыккандар болот го. Көпчүлүк менде эски мурунку өзүбүздүн местныйлар бар эле, эми ого араны бул эсте гүлдөп эстереген болот экен да. İtalyan sortlar. Анан булар баягы эмеге чейин барат экен. Менде бир 3-4 түрдүү сорт бар. Беркилердин жалбырагы чоң-чоңдору бар. Олар bir algan boyunca almay koyuyor. Bir ay kayalar. Anam bular geç güzge çeyin alabilir. Anam bular komutada da. Ben gede komutaga alıp bayağı yerinde alıp kirip koyarım da. O yerde tepside sötü. Tepside demek. Jönököyle o şöyle iskeriyle alıp kirip koyarım. Sortucu ha. Uşular anan көбүрөөк эми балдарга эмне? Мына биз бакалашкаларды мусорлор жок кылабыз. Мисалы үчүн балдар мурда өргөтүп ийсе азыр 1 литрдиктен баштап 10 литрдикке чейин мусорду алат дагы. Мына эмелерди, бакалашкаларды. Анан муну кайра пайдаланат да. Экинчи жол повторный. Ыңгайлуу азыр эми билбейм, менин оюмча бул балдарга биз эгер ушуну үйрөтсөк кичинекейинен бир кичине эмгек үйрөнөт, акча табууга үйрөнөт. Көптөгөн. Balıkçı kандай kılıp ne olur? Zemadına misal üçün azı rayonlarda bu alayga varıp tur balık ötüsü olur mu? Болот. Булар Göngölektin dıjağına dayran boyuna. Farelde агып атышат. Мен да форельге кызыгып көрдүм, анан спец химик болгон үчүн бул эми зыяндуу химикаттар менен тамактандырышат экен. Анан жырткыч балык да форель. Анан мен белый амур коюп алгам. Сазан менен белый амур. Себеби алар suudагы мал эме кой да, suudагы кой. Suudагы кой. Ошо алып келип безеден, чөптөн оруп сагып коёбуз. Жок, алып келген жок. Өнөргө бай, талантка бай аталган, жылдан жылга жаңыланып жашарган, өз элинде ордун тапкан борбордон жеткинчекте таалим алып таксалган. Таланттуулар алга карай баратат. Байге отуп, далайларды каратат, Оз чебердин ордосуна келишип, түркөн төстө коозуктарды жаратат демекчи. Саламатсыздарбы бүгүнкү өтүп жаткан айыл чарба жана көркөм колөнөрчүлүк багыттагы илимдердин жетишкендиктери жана ошондой эле өнөр талбаган канатын ташты жарат ташкындаган талантым аттуу семинардын катышуучулары. Ардактуу ага-эчкилер, келген кадырлуу коноктор жана биздин таланттуу окуучуларыбыз бүгүн Кайрынуса Калдарова атындагы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жалпы жамааты үчүн өзгөчө күн.
Özgöчө күн, özgöчө bayram desem жаңылышпаймын. Анткени 2022-2023 окуу жылында жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы эл алдында белгиленип жатат. Андай эмесе бүгүнкү семинарды ачып берүү үчүн сөз Кайрымса Калдаров атындагы Балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун директору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Шөкөев Муса агайга берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу жаш достор, меймандар жана ата-энелер. Бүгүн биз ар жылы салт болуп калган окуу жылын жыйынтыктап, окуу жыл ичинде кошумча билим берүү багытында иштеп жаткан ийрим мугалимдер менен алардын окуучуларынын айрым ийгиликтери жөнүндө азын-олок сөз кылып, бул багытта жүргүзө турган иштерибиздин багытын аныктап алуу үчүн жыйнандык. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги республикалык эстетикалык тарбия берүү, окуу усулдук балажан жана балдардын республикалык инженерлик техникалык алтын түйүн академиясы, республикалык экология, туризм жана жер таануу балдардын өспүрүмдөрдүн борборлору тарабынан өткөрүлгөн түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрү болушкан ондогон окуучуларыбызды, алардын ата-энелерин жана аларды мүнүшкөрдөй таптап жарышка салып жатышкан ийрим мугалимдерди чогултуп отурабыз. Биздин бул салтанатка бүгүн райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тутуева Алмагүл Мусаевналар жана облусубуздагы райондук кошумча билим берүү кызматкерлеринин башын бириктирип, бизди координациялап турган облустук балдар чыгармачылык борборунун директору Назаров Рахманбердин Айманович жетектеген райондук балдардын чыгармачылык борборлорунун директорлору жана биз атын алып жүргөн Кайрыса Калдарова эжекебиздин үй бүлө мүчөлөрү, мындан сырткары районубуздагы бардык мектептин директорлорунун тарбиялык иштер боюнча орун басарлары чогулуп отурат. Чакырылган меймандар негизинен келишти. Урматтуу жаш достор жана меймандар, ата-энелер, эл баатыры Сооронбай Жусуевдин, Өрдүн пири Рыспай Абдыкадыровдун, кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон Жеңишбек Шамшиев, Исрадин Аманбаев жана башка атын ондоп айтса жараша бере турган оончулардын, 4 эл акынын, бир катар мамлекеттик коомдук ишмерлердин, окумуштуулардын Каракулжа жеринен чыгышы уюткулуу элдин, жердин касиеттүүлүгүнөн кабар берип турат. Бүгүнкү жыл жыйынтыгын чыгарган салтанатты ачык деп жарыялайм. Урматтуу кесиптештер, урматтуу жаш достор, бүгүн биз Каракулжа районуна келип, сиздер менен бирге ушундай жакшынакай иш-чарага катышып отурганыбызга абдан сыймыктанып отурабыз. Анан Каракулжа районуна келгенден кийин Каракулжа элинин жери жөнүндө кыскача маалымат айта кетели. Каракулжа жергеси кылымдарды карыткан санжырагуу жер. Себеби кыргыздын рух дүйнөсүнүн туу чокусу болгон Манас эпосунда да Каракулжа жергесинин аталып калышы төмөнкүдөй чагылдырылат. 2 күн өргүп жатышып, капкара болгон кулжадан 54-тү атышып, баатырлар жолго салыптыр, Каракулжа атака жер атагы калыптыр деп Манас эпосунда ошо сюжетинде силер окусаңыздар билесиздер. Манас баатырдын Каракулжада болгондугун тастыктаган башка далилдер да бар экендигин сиздер да жакшы билесиздер. Каракулжа менен Ылай талаанын ортосун бөлүп турган Тастарата мазарынын алдындагы ак күмбөздү чубак менен сыргактыкы деген аңыз кеп калган. Бул күмбөздү 1954-жылы изилдеп чыккан окумуштуу археолог Заднепровский күмбөз Фергара өрөөнүндөгү эң байыркы эстеликтердин бири экендигин жана ал кандайдыр бир жоокерге арналып курулган деп илимий далил жасагандын дагы биз окуп калган жайыбыз бар. Каракулжа районунун жери өзгөчө кооз, байлыгы мол, көк тиреген тоо койнундагы Кулун көлү, Алайкунун төрлөрү, айтылуу Ажике жайлоосу не деген керемет жерлер.
ел башы болгончо суу башы бол деп накыл кеп бар элибизде. Чыгышынан батышына жарып өткөн Каракулжа, тар сыяктуу агыны күчтүү дарыялар элиңиздерге, жериңиздерге көрк берип гана турбастан дыйкандарды сууга, демек данга, нанга мол кылып отурат. Жаратылышын ченде жок марттык менен тартуу кылган ушул жергебизде нагыз тоолук кыргыздын салт санаатын бекем сактаган кеңпейил, акылман, таланттуу, меймандос элдер кылымдар бою түнөк кылып келатышат. Каракулжа элинин таланттуулугу, өткүрлүгү, тайманбастыгы, эмгекчилдиги жөнүндө сыймыктана кеп кылсак жарашат. Саламатсыздарбы, урматтуу салтанаттуу жыйын катышуучулары, меймандар, ата-энелер жана биздин районубуздун даңкын алыска тааныткан мыкты таланттуу окуучуларыбыз. Коомубузда күн сайын эмес, саат сайын өзгөрүп жаткан, өзгөрүүлөрдүн арта калбай кадам таштап жаткан биздин райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун педагогика жааматы жана анын окуучулары тездик менен өнүгүп жаткан илимий техникалык прогресс заманы менен катар кадам таштоого аракеттерин жасап жатышат деп ишенимдүү айта алам. 23-жылдын башында мен Кыргызстандык экениме сыймыктанамын жана устатымда Боломун аттуу республикалык сынактардын облустук жеңүүчүлөрүнүн аталып келишин сыйлыктарга ээ болду. Жакынкы күндөрү Манас жаштары уюмдарынын 40 чоро сынагынын облустук турунда биринчи орун алган Алмаз Субанов мектебинин окуучулары дагы районубуздун намысын коргоп келишти. Команданын мүчөлөрү Ысык көлгө болуучу лидер окуучулардын жайкы эс алуу лагерине барып келүүсүнө жолдомосун камсыз кылып жөнөтүү алдында турабыз. Келечекте бул багыттагы иштерди жерлерге айыл өкмөттөрү, билим берүү тармагы, педагогикалык жаамат менен бирикте биргелешип алып баруу менен биз келечектин инженерин, ойлоп табуучу окумуштусун, космонавтын, улуттук маданият аңазылай турган өнөр ээлерин жана мыкты ырчы бийчисин, алтуусун скульптор таап, мамлекетибиздин өсүшүнө салым кошкон мыкты окуучуларыбызды тарбиялайбыз деген ишеничтемин. Урматтуу таланттуу балдар, окуу жылынын жыйынтыгыш менен куттуктап, келерки окуу жылына дагы жаңы күч, жаңы дем менен окуп жаңы ачылыштар жаратат деген ишеничти билдиргим келет. Өсүп келе жаткан кыргыз мамлекетибиздин келечеги силердей таланттуу балдардын колунда экенин унутпашыңыздар тилектешмин. Силерге бекем ден соолук жана көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык өнөргө өркүндөй берсин. Мен кыскача айтып кетсек, Муса Шөкөевич деле мына бу жерде кесиптештер отурат. Демек башынан бери эле бир топ жетишкендиктер көрсөтүп атат бизде мына өспүрүмдөр борборунун былтырына 22-жылдын жыйынтыгы менен Каракулжа ошо көчүпсе жалпы Кыргызстандан 2-чи орунга ээ болуп атат. Ошондой эле бир топ мына облустан дагы биздин балдар жеңишке ээ болуп атышат. Эми Муса Шөкөевичти айтып кетсек, бул кишинин көп жылдык эмгегин баалап, көп ошо аракетин жалпы Каракулжа районуна салган үчүн ошо сунуштама берип, биздин президентибиз Кадыр Нуркожоевич өзү колдоп, 22-жылдын жыйынтыгы менен ошо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалим намына ээ болду. Ошондо сизди дагы бир жолу куттуктайм. Ошо жалпы баарыңыздарга, ошо кесиптештериңизге көп ийгиликтерди каалайм, чыгармачылык. Ошо Кыргызстаныбыз өсүп, өнүгө берсин, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Ошондой эле өзүбүздүн сыйлыктарыбыз бар, ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Каракулжа айыл өкмөтүнүн Алмаз Субанов атындагы орто мектептин Манас жаштары уюмунун 40 чорок командасына облустук турда 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Ысык көлгө эс алууга 49.500 сомдук сертификат тапшырууга уруксат этиңиздер. Райондук өткөрүлгөн иш-чараларга окуучуларды мыкты даярдап, аларды өз элинин маданиятына, каада, салтына тартууда жана тарбиялоодо
зор сабагын кошкондугу үчүн Кайрымса Калдаров атындагы райондук балдар өсүмдүк чыгармачылык борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы Мусаева Толгонай Ырыскуловна сыйланат. Ошондой эле грамота менен Кайрымса Калдаров атындагы райондук балдар өсүмдүк чыгармачылык борборунун методисти Абдыразакова Тынара Сагынбаевна сыйланат. Чыгармачылык борборунун хор би иримин мугалими Ибраимов Замир Коенович сыйланат. Балдар өсүмдөр чыгармачылык борборунун этюд ириминин мугалими Орозбаев Акыл Сүйүнбаев сыйланат. Сөйлөтарыңыздар кут болсун. Анан ошо биздин жеңүүчү балдарга терең ыраазычылык менен ошо буюрса искөлгө барып жакшы эс алып келаткан жылга дагы бир күчтөнүп, мындай айтканда көп жакшылыктарга жеткендей болойлу. Дагы бир жолу жалпы барыңыздарга рахмат. Куш келипсиздер. Рахмат. Жылдын жыйынтыгы менен биз дагы облустук балдардын чыгармачылык борборунун ардак грамоталарын ала келдик элек сиздердин сунуштама боюнча. Ошолорду да тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Республикалык экология жана туризм борборунун ардак грамотасы менен Калдаров атындагы балдардын чыгармачылык борборунун мугалими Өмүралиев Эгемберди Парпиевич сыйланат. Республикалык экология жана туризм багытындагы борбор тарабынан өткөрүлгөн Жаша жер 2022 сынагынын катышуучусу Кайрымса Калдарова атындагы ушул Каракулжа балдар чыгармачылык борборунун ирим окуучусу Кырбаева Гүлзайра экинчи орунду ээлегендиги үчүн экинчи даражадагы ушу диплом грамота менен ушул эле Жаша жер сынагынын дагы бир катышуучусу Пусуева Бегимай экинчи орунду ээлегендиги үчүн республикалык борбордун грамотасы менен сыйланат. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нар жөнүндө жарлыгын жана инсанды руханий адеп ахлактык өнүктүрүү жана дене тарбиясы жөнүндө концепцияны ишке ашыруу алкагында өткөрүлгөн мен кыргызстандык экендигиме сыймыктан аматтуу аймактар аралык балдардын сынагынын облустук турунда сүрөт чеберчилиги аталмасы боюнча биринчи орунга ээ болгондугу үчүн Эшмамбетов атындагы орто мектептин окуучусу Кожоева Маржана биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Бул кыртан өткөрүлгөндө облустуктур. Кожоева Маржана эртең республикалык турга Бишкекке бармакчы. Мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктан аматтуу аймактар аралык сынагыбыздын облустук турунда вокал жанры боюнча биринчи орунга ээ болгондугу үчүн 12-14 жаш курактан Сагынбаев Улан Абубакиров мектебинин окуучусу биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Дагы бир ушул катыштуу кабар эл аралык Казакстанда өтүүчү фестивалга Кыргызстандын атынан жападан жалгыз Сагынбаев Улан өттү, бирок шартка байланыштуу, биз кечирип калганга байланыштуу ошол фестивалга катыша албай калдык. Ушу бүгүнкү күндө Казакстанда фестиваль өтүп жатат. Мен Кыргызстандык экендигиме сыймыктан аматтуу аймактар аралык балдардын сынагынын облустук турунда хореография жанры боюнча, бий боюнча кенже курак 7-11 жаштан Каракулжа районунан Соромбаева Биби Айша биринчи орунду ээлегендиги үчүн биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Жана Бишкекке республикалык турга жолдомо.
план негизинде өткөрүлгөн Устатындай болуунун аттуу облустук Устат Шакир сынагында 1-орунду ээлегендиги үчүн Каракулжа балдар чыгармачылык борборунун чебер колдор илиминин окуучусу Жусуева Алия 1-даражадагы диплом менен сыйланат. Жоокерлер атоолук ырларын мыкты аткаруу боюнча патриоттук ырлар номинациясынын республикалык конкурсунун облустук тандоо турунда 2-орунга татыктуу болгондугу үчүн Каракулжа районундагы Юсупов атындагы орто мектептин окуучусу Шамбетов Эмир Ош билим берүү институтунун грамотасы менен сыйланат. Биз 21-кылым интеллектуалдарыбыз 2023 облустук сынагында Дубал модельдери номинациясы боюнча 2-орунду ээлегендиги үчүн Каракулжа районунун Адылбеков Анарбек акылдуу үй эмгеги менен 2-даражада диплом менен сыйланат. Жээнбеков мектеп лицейинен болсо керек. Республикалык сырттан өтүрүүчү Барбол жерине экологиялык сынагында 2-орунду жеңип алгандыгы үчүн Каракулжа райондук Халиса Калдарова атындагы балдардын өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунун жаш саякатчы илиминин окуучусу Кулбаева Гүлсайра облустук балдар чыгармачылык борборунун ардак грамотасы менен сыйланат. Барбол жерине экологиялык сынагында 2-орунду жеңип алгандыгы үчүн жаш саякатчы илиминин окуучусу Пусуева Бегимай облустук балдар чыгармачылык борборунун ардак грамотасы. Билим берүү тармагындагы көп жылдык түзүлүү эмгеги жана Манас жаштар уюмунун 27 жылдыгына карата өткөрүлгөн иш-чарага окуучулары жигердүү катышкандыгы үчүн Каракулжа районундагы Субанов атындагы орто мектебинин Манас жаштар уюмунун жетекчиси Маматкабыл кызы Чолпон Ош билим берүү институтунун ардак грамотасы менен сыйланат. Урматтуу Каракулжа районунун Чаргынов атындагы орто мектебинин ардактуу мугалимдери, урматтуу жетекчилери жана сүйүктүү окуучулары, Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун жетекчилиги жана жамааты сиздерге өсүп келе жаткан жаш буундарга таалим, тарбия берүүдө, балдардын өнөрлөрүн, таланттарын өркүндөтүүдө мыкты ийгиликтерди жаратуу менен мектептен тышкаркы кошумча билим берүүнүн чыгармачыл ишмердүүлүгүн уюштурууда жана ынтымак достукту бекемдөө менен биргелешкен өнөктөштүктө райондук балдар чыгармачылык борборунун илимдерин окуу жараяндарынын өткөрүлүшүнө базалык камсыздоону ишке ашырып жаткандыгыңыздар, жамааттык кошкон баалуу салымыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун директору Назаров Рахманбердин Найманович. Ушундай эле ыраазычылыкка Каракулжа районунун Жантөшев атындагы орто мектебинин жамаатына. Жантөшев мектеби. Жантөшев мектеби кече жакында улуу жеңиштин 78 жылдыгына арналган республикалык сырттан өткөрүлгөн сынакта 4 окуучусу байгелүү орундун ээси болду. Бул акыркы жаңылыктар. Ушундай эле ыраазычылыкка Жиде орто мектебинин жамаатына. Өсүп келе жаткан жаш
жашындарга ta'lim tarbiya берүүдө, балдардын өнөрлөрүнүн талаптарын өкүмдөтүүдө, мыкты ийгиликтерди жаратуу менен мектептен тышкары кошумча билим берүүдө сиңирген чыгармачыл ишмердүүлүгү, педагогикалык жигердүү эмгеги жана Ош облусунун мектептен тышкары билим берүү мекемелеринин айыл чарбасы жана көркөм кол өнөрчүлүк багытындагы ийрим мугалимдеринин ишкердик ийримден башталат облустук усулдук семинар тренингдин уюштуруп өткөрүүдө кошкон жеке салымы үчүн Каракулча райондук Кариса Калдарова атындагы балдардын өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунун чебер колдоо ийриминин мугалими Арстанова Күмүшай ардак грамота менен сыйланат. Облустук балдар чыгармачылык борбору. Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун ардак грамотасы менен Каракулча районунун Асубанов атындагы орто мектебинин директору Манас жаштары 40 чоро сынагында 1-чи орунду ээлегендиги үчүн Орозбаева Жыргалбы Каракулча районунун Исаев атындагы орто мектептин музыка мугалими Аматова Медина Ош облустук балдар чыгармачылык борборунун ардак грамотасы менен сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Кариса Калдарова атындагы балдардын өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунун жаш саякатчы ийриминин мугалими Өмүралиев Эгембердабаев сыйланат. Кариса Калдарова атындагы балдардын өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунун биотехнология ийриминин мугалими Дөөлөтов Абдыкадыр Агаев сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен Абакиров атындагы орто мектептин музыка мугалими мен кыргызстандык экендигиме сыймыктан аматтуу аймактар аралык сынакка окуучусун мыкты даярдап катышкандыгы үчүн Өмүралиева Айнагүл ардак грамота менен сыйланат. Чоң рахмат. Биз азыраак эле көтөрүп келдик эле, биздин кыздар көбөйтүп сынап го грамоталарды. Калган райондордукунда бүт Каракулчага берип койгон окшойт. Алган сыйлыктарыңыз кут болсун. Анда эмесе кийинки сөз Каракулча райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тутуева Алмагүл Мусаевага. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, кымбаттуу окуучулар, меймандар, бүгүнкү майрамыңыздар менен баарыңыздарды өзүмдүн жана Каракулча райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан куттуктаймын. Бүгүн мына бизге башка райондордон келип отурган меймандар биздин касиеттүү Каракулчабызга куш келипсиздер. Жогоруда айтылгандай, бул окуу жылы Калдарова атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору үчүн абдан алгылыктуу жылдардан болду десем болот. Ушул балдар чыгармачылык борборунун жетекчиси Мусаев Шокоев Муса агай, сизге жана сиздин эмгек жааматыңызга мен терең ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Мындан ары дагы сиздер жараткан ийгиликтер облуста жана республикада көрүнө беришин мен каалаймын. Анан жалпы эле урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, баарыңыздарга учурдан пайдаланып, бекем ден соолук, берекелүү өмүр, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо каалаймын. Бүгүн биз дагы жерге Каракулча райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан грамоталарды алып келгенбиз, аны тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Райондук өткөрүлгөн иш-чараларга окуучуларыбызды даярдап, аларды өз элинин маданиятына, каада-салтына тартууда жана тарбиялоодо зор салым кошкондугу үчүн Бегетаев атындагы орто мектебинин мугалими Курманбаев Кубаныч агай сыйланат. Ушундай эле грамота менен Алмаз Субанов атындагы орто мектебинин уюштуруучусу Тентимиш кызы Сабира сыйланат. Ушундай эле грамота менен
мугалим Шабанов Абдымиталиев сыйланат. Жумаев Салман сыйланат. Роза Сәтхан атындағы гимназия класстары орынғы мектебінің ұйыштырушысы Маматқадырова Зарыл сыйланат. Окуучулар баарыңыздардын алган сыйлыктарыңыздар кут болсун. Багыт алган жолубуз жарык экен. Башкаруунун бул жолу багыт экен. 27 жыл жүргүзгөн иштерибиз ийгиликти жараткан тарых экен. Азыркы кезекте Каракулжа районунан облустук, республикалык турга жолдомо алган биздин таланттуу окуучуларыбызга берели.
Ada kan, Nargisa, ada jurus
жакшы нерсе балдар үчүн. Балдар бул үйлөрдүн жандуу өкүлдөрү. Жашоонун рахаты балдар менен. Ар бир үй менен баласы бактысы бала. Ар бир балада үй болуш керек. Адамдын мүмөсү бала. Балдар биздин келечегибиз. Байрамыбызда менен балдар. Seni sağ
Ungusu bilinbegen. Uru belek, uyuğu birin degen. Uyutkusu çok beleci tatandın. Ululuğun boyuna sinir degen. Börkü baştan düşmegen beyik kırgız. Körküşanday jarkıgan bilik kırgız. Bölüngönde bölünöp bütündügün. Bölüktürgücen bolboy, birik kırgız. Tegin jaman bolçuğa dektip ketken. Teksizlerden ardından irçip ketken. Mezgilleri bolgon bu babalardın.
köpekler, sizler buna ejekelerin atına koyulgan zatta bundan da çıkarmacılık kurulunun adına жақсы kasetler verdiңiздер. Daima жақсылық, қолдау берсін sizler. Кайрымса Калдаров атындағы Каракулча райондық балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору буйрук Каракулча айылы номер 85 29 май 2023 жыл мыкты ийгиликтерди жаратышкан окуучуларды, аларды даярдаган мугалимдер жана ийри мугалимдерин сыйлоо жөнүндө 2022-23 окуу жылынын аяктаганына байланыштуу жана окуу жылы ичинде өткөрүлгөн түрдүү иш-чараларга активдүү катышкан алдыңкы окуучуларды, мугалимдерди жана ийри мугалимдерин райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун ардак грамота, ыраазычылык кат жана Кайрылса Калдаров атындагы стипендия менен сыйлоо максатында буйрук кыламын. 22-23 окуу жыл ичинде окуу тарбия иштеринде активдүү катышып, түрдүү өткөрүлгөн иш-чараларда, сынактарда өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүшүп, жеңүүчүлөрдөн болушкан төмөндөгү окуучулар жана мугалимдер, ийри мугалимдер Кайрылса Калдаров атындагы стипендия менен сыйланышсын. Республикалык сынактарга жолдомо алган окуучулар мен Кыргызстандык экендиме сыймыктанам аттуу кароо сынактын облустук турунда 1-чи орунду алган Сагынбаев Улан ыр номинациясы боюнча Мамыт Абакиров атындагы орто мектебинин окуучусу Сооронбекова Биби Айша би багытында бир гана мугалимдер же болбосо ийри мугалимдер эмес биздин ата-энелерибиз да мыкты деп ойлойм. Себеби Сооронбекова Биби Айшага жакшынакай кийиндирип, тарбиялап, ушул би боюнча Кыргызстанга республикага өтүп атат. Ушунун апасы Кадырова Калипе эжебизди ыраазычылык кат менен сыйлап койлойм. Ушундай ата-энелер көп болсун. Карыбекова Аяна Бедовай Исаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Сүрөт боюнча Кожоева Маржана этюд бириминин катышуучусу. Келечек жараткан республикалык олимпиадага катышкандар жана техникалык олимпиаданын облустук түрүндө 2-чи орун алган дизайн жана модельде ирим катышуучулары Маманов Өмүрбек жана Өндүрүз Абдишүкүр. Аны даярдаган агайы Акматов Маматса. Республикалык сырттан өткөрүлгөн Кыргызстандагы кырсыктуу экологиялык зоналар аттуу сынакта жаш саякатчы ийри мугалими Өмүралиев Эгемберди республикада 4-чи орун. Республикалык сырттан өткөрүлгөн Барбол жерин аттуу сырттан өткөрүлүүчү сынакта 2-чи орун алган Кырбаева Гүлсайра, Кусуева Бегимайлар жаш саякатчы ийриминин катышуучулары. Республикалык улуу жеңиштин 78 жылдыгына карата Согуштагы менин баатырларым аттуу сынакта грамота жана баалуу сыйлыктар менен сыйланган окуучулар грамоталары ээми келелек. Аларды биз ушу Кайрылса Калдаров атындагы стипендия менен сыйлап койдук. Жумабек Ислам алтын ийне ийри мугалими Арсланова даярдаган. Жумабек Эржан
21 kılımdın intellektuallarımız 2023 el aralık Jaşlar Forumunun oblustuk turuna katışıp, ikinci orunda alan Adilbek oğlu Anarbek, Şerif Ciyembek adında internat liseyinin okucusu Dayardagan mualimi Tacıbayeva Gülay Ezigen. Rayonluk Balдар Öztürkler Çamaşırlık Borborunun injineriya ilminin katışıcısı Törebek Ercan, Dayardagan Ecikesi Şamşiva Ürüsen. Ahmet İbrahim, robototeknika ilminin katışıcısı. Ağayı İlim Mualimi Mehmet Kısak. İskender Demirlan, robototeknika iliminin katışıcısı. Oşundayla Bedisçi iliminin katışıcıları Boğbek Esmer, Azizbek Altınbek. Kooperatifin 110 yılına karata Çıngız Aytmatov'un çıkarmalarından degen süret boyunca oblustuk sınavda birinci orundu algan Kalmatov Aykut Etüt iliminin katışıcısı Dayardagan mualimi Orozbayev Akıl. Şundayla ikinci orun algan Kocaeva Marjana Etüt iliminin katışıcısı. Çıngızlık ilim mualimi 2023 oblustuk turunda 5. orun algan rayonda bir dalgan Acıbekova Nargiza Bolotovna. Ustadlık Dayıkova'nın altı oblustuk karav sınavda birinci orun algan Cusuyeva Aliya. Dayardagan Ecikesi Çever Kollar İlim Mualimi Abdullayeva Halil Ecikesi. Manastağlı intellektuallık karo sınavında bizdin Klut komandası rayonluk turda birinci orun, oblustuk turda Cigerdi katışıcı oluştu. Alman Marlen, Manastağın iliminin katışıcısı, Kamal Vatkatlülüğü, Turduyeva Kudbillah, Barlıkım, Anı Dayardagan Coroyeva Gülbara Ecike. Jokerli askerlik atıldıgırlar sınavının rayonluk turunda birinci orun, oblustuk turunda ikinci orundu eylegen Şambiyatov Emir, Dayardagan mualimi Aknazar Tölügün ağay. Jokerli askerlik atıldıgırlar sınavının rayonluk turunda Körküm oku nominatsiyası boyunca birinci orun, oblustuk turda aktifliği katışıcısı olan Turganbayeva Alisa Eceke. Alisa okucusu Dayardagan mualimi Jalilova Guru, rayonluk Balдар Öztürkler Çarmıhçılık Borboru'nun Ardak Gramatası mensili. Çoğunluk Jaşlı İskoyçuları sınavının rayonluk turunda Orozali Saydıkan adında gimnaziya klasları var orta mektebinin Jaş Mayıçılar komandası rayonluk turda Grand Prix Oblast'ta 4. orun algandığı için komandası sıylanады. Jaşlı İskoyçuları sınavının rayonluk turunda 1. orun algan Ergeş Osmanov adında orta mektebinin komandasının kapitanı Sultanaliyeva Akzeynep sıylanады. Jaş Mayıçılar komandasını Dayardagan Şabdan Abdimitalip ağay. 2023 sınavının rayonluk turunda Almaz Subanov adında orta mektebinin komandası rayonda 1. orun, oblast'ta 1. orun algandığı için komandasıyla uşul folklorda özünün aktif bölümün görsetkenliği için Süynbek Darhan okucusuyla. Canoşun Bey'le Dayardagan Manas Jaşlar Ömrünün yetekçisi Mamat Kavıl kızı Çokkonay, Kayrımsa Kaldar adındağı rayonluk Balдар Öztürkler Çarmıhçılık Borboru'nun Ardak Gramatası mensili. Oşundayla Oşun 40 çoğunlu Dayardagan Almaz Suvan adında orta mektebinin mualimi İsakova Büsayra, bizdin Borboru'nun Gramatası mensili. Negenin Kırgızistan aktif sınavda rayonluk turda 1. orun jaratıp oblastqa jolдом algan Korbi iliminin tayfası sıylanады. Ar türlü iş çaralarda ötkörüydü. Halk bastan emgekten okuculardı aktifliği dayardaganlığı için
Korbi İlim Mualimi İbrahimov Zamir sıylana. Okuşların mutlu değerli. Alan gözlerin madaniyetine, ağalar salgına, artıda, cana tarbiyalığıda zor salımı koşkonluğu için hayrınızda Kaldar Batır'dan rayonluk Baldar Öspürümler Çarmıhçılık Borboru'nun Komuz iliminin muallimi Beyşe Bayeva, Elvira Bizim Barbarı'nın Çarmıhçılık Ayrıca Kaldar Batır'dan Baldar Öspürümler Çarmıhçılık Borboru'nun direktörü Musa Şokor. Bizden özümüzün rayonluk Baldar Öspürümler Çarmıhçılık Borboru'nun Dağınlarda kramatası özümün aytıp koyayım deyip geçtim. Bizde üçün uyuşturucumuz Abdurrazak ve Pınar'a Sağın Bayram'dan şu anda kramatamına silah koyuğa ruhsat etkinizler. Hakkeni Arnam'da işçilerini uyuşturuda çok meyniyet güç bulup şuna aktiflik açıp mutlu değerlikler gördü. Çok rahmat. Gel oraya. Annemesi jıyıntıktoo üçün sözdü Şakoyev Musa'ya verelim. Dağınız yolu silik alanlar, bağırdığınızlar silikler bunu tutarız. Cenab-ı Rahman ayetinde Rahman Ağa sizge çok rahmat cenab-ı Sindağı'na o şoklusuna bölümüne siliktin bağını bizge ap gelgen okşa ister buna bağırdınız. Siz de yolda başkalarını ap gelip durunuz. Zalım 90% silik alı oturarız. Çok rahmat silik alanlar sizler şu turguna dursanızlar anceni buna anda mimanlar meyem koşa azı bul zerde anan silik kaçırıp sürüp göçüyoruz. Şunun için bu silik degende bu silik sizlerge çok rahmat devam edişinizler iyi. Büyüklerin bayiyetçilik kalonu ben özümün jana pedagogik cemaatinin atından kalonu ruhsat etmezler. Bu yerde bugünkü zalda bizge buçuk beri oturgan rayonluk madaniyet bölümü Bakı Müvecceke sizge çok rahmat. Canlı bağdığınızlara çok razılık aytım menin gediğin kadamınızlara razı olup jakşı üyge jetip alışınızlardı kalanım. Bugünkü saltanatın cavı tepjeli alanım.